Миллиондогон адамдардын өмүрүн алган улуу атамекендик согуштан кийинки жеңиш күнүн белгилөө быйыл Бишкекте нөшөрлөгөн жамгыр менен коштолду. Ага арналган ири митинг реквием жеңиш аянтында өттү. Иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери, согуштун жана оруктун ардагерлери, шаар тургундары катышты. Эң алды менен улуу атамекендик согушта каза тапкандардын эрдиги эскерилип, өчпөс отко гүл чамбарлар коюлду. Ошентип бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Экинчи дүйнөлүк согушка жалпысынан 365 миң кыргызстандык катышып, алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган. Ал эми дайынсыз жоголгон кыргыз жоокерлеринин саны 50 миңден ашып, аларды жакындары ушул күнгө чейин издөө салып таппай келет. Жеңиш майрамында сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев ардагерлерге кайрылып, башка аскер командачысы катары аларга узак жашоо тилеп буйрук берди. Канча жыл өтсө дагы 9 май биз үчүн албетте эң ыйык майрамдардын бири. Биз бүгүн эл жерибизди баскынчылардан коргоп калган, согушта жана оорукта жеңишке салым кошкон ардагерлерге баш ийип, таазим этип кылып турабыз. Азыр таяктанып, женеберлери жүрүп таяп турган ардагер аталарыбызга, апаларыбызга айтарым, көбүрөөк жашагыла биз үчүн. Фронтовиктин уулу катары айтып атам сиздерге, куралды күчтөрдүн кол башчысы катары айтып атам сиздерге буйрук берип. Мындан тышкары президент улуу жеңиштин барк баасын жаштар унутпашы керектигин белгиледи. Ал Орусиядагы фашисттик идеологияны колдогон скинхеддердин пайда болуусуна токтолуп, бул көрүнүш жаштар арасында жеңиштин маанисинин унутулуп бараткандыгынан кабар берерин билдирди. Мындан тышкары жеңиш күнүнө карата Бишкектин башкы көчөлөрүнүн биринде өчпөс полк аттуу жүрүш өттү. Анда шаар тургундары, жаштар, мектеп окуучулары нөшөрлөгөн жамгырга карабастан согуштун катышуучулары менен кайтпай калган аскерлердин сүрөттөрүн көтөрүп, жеңиш аянтына чейин жүрүш жасашты. Ага чыккандардын жоон тобу жолдун 1 километр аралыгын ээлеп келе жатышты. Парк Победы Дайра Асановадан ошол жерден чогулган элдер жолдон да кошулуп атты. Биздин эсеп боюнча бир 20 миңден ашык киши катышты бул акцияга. Ал эми Бишкектин башкы аянтында майрамга карата эч кандай иш-чара өткөн жок. Мындай бир ай мурда башталган оңдоо иштери дали бүтө элек. Бирок көнүп алган айрым жарандар бул жерге таң эртелеп аскер парадын көрүү үчүн келишип, таппай калышкандыктарын билдиришти. Ошого карабастан бүгүн Ордо калаада майрамдык маанай байкалып турду. Анткени бул күн эстен кеткис жоготуулардын жана зор кубанычтын айкалышкан майрамы. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.